Жалал Абад шаарындагы жогорку окуу жайларынан 2606 студент окуудан чыгарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Жалал Абад шаарындагы жогорку окуу жайларды текшерүүнүн жүрүшүндө окуу жараяндарына катышпаган жана өлкө аймагынан сыртта жүргөн студенттерди жасалма негизде окутуу фактылары аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгында 2606 студент окуудан чыгарылды. Атап айтканда Жалал Абад мамлекеттик университетинен 1142 студент, анын ичинен 167 чет өлкөлүк жарандар, Токто Маматов атындагы эл аралык университетинен 895 студент, Заманбап эл аралык университеттен 497 студент, Борбордук Азия эл аралык медициналык университетинен 58 студент, Жалал Абад эл аралык университетинен 14 студент. Мындан тышкары кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы жана тиешелүү көзөмөлдү жүргүзбөгөндүгү үчүн ээлеген кызматтарынан төмөнкүлөр бошотулду. Токто Маматов атындагы эл аралык университетинин окуу иштери боюнча проректору, Токто Маматов атындагы эл аралык университетинин алдындагы өзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору, Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы өзгүлтүксүз билим берүү институтунун директору, Жамуунун практика жана карьера бөлүмүнүн башчысы. Ошондой эле коррупциялык тобокелдиктерди жоюу боюнча түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүү максатында жогорудагы аталган окуу жайларынын жетекчилери жана профессордук окутуучулук курамы менен жыйындар өткөрүлдү. Мындан тышкары жогорку окуу жайлардын уставтарына жана сырттан окуу жөнүндө жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү, практикалык жана инспекциялык бөлүмдөрүнүн ошондой эле окуу бөлүмдөрүнүн практикалык отчетторду кабыл алганга чейинки текшерүүлөрдү жүргүзүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү демилгеси көтөрүлдү.